Талас районуна караштуу Талдуу Булак айылындагы Айна Батырбекова атындагы айылдык китепкана өз окурмандары үчүн заманбап шарттарды түзүүдө. Аталган китепканадан окурмандар эми электрондук китептер менен каалаган китепти, чыгармаларды таап окуй алышат. Китепкананын фондунда учурда 6000ден ашуун китеп бар. Китептер негизинен кыргыз, орус тилдеринде. Бул текчелерден балдар үчүн китептерди, адабий чыгармаларды, тарыхый баяндарды тапса болот. Арзу Сулайманова айылдагы китепкананын активдүү окурмандарынын бири. Бүгүн дагы ал курбусу менен китеп окуу үчүн китепканага келди. Арзу эми мурдагыдай чыгармаларды китептен издебейт. Электрондук китептин жардамы менен каалаган чыгармасын таап окуй алат. Көбүнчө кыргызча китептерди окуйм, Чыңгыз Айтматовду окуйм, ар кандай эми. Анан азыр бул электрондук китеп келгенден бери бул эле Чыңгыз Айтматовду окуп атам, бирок мунун ичинде 3 тилде китептер бар экен. Англисче, орусча жана кыргызча. Пайдасы булдай ыңгайлуу экен да, көзүмдү да албайт. Бул жака келип, өзүмө керектүү маалыматтарды алып кетип атам. Чолпон Байкеева учурда айылдык китепкананы иретке келтирип, окурмандарды кабыл алган жалгыз кызматкер. Айыл тургундарынын китепке болгон муктаждыгы менен камсыздап, талаптарын аткарууга аракет кылып келет. Мурда окурмандар, окуучулар сураган китептерди кээде таппай калчык, издеп. Бул электрондук китеп келгенден бери баягы окурмандардын сураган, издеген китептерин таап алат экен, жакшы экен. Дагы ошо окурмандарга жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат буюрса. Балдардын китептери, кыргыз поэзиясы, орусча китептер, ар түрдүү тармактагы китептер да. Электрондук китеп келгенден бери буюрса окуучулар көп кызыгып келип окуп турушуп атат китептерди. Айна Батырбекова атындагы айылдык китепканага келген окурмандардын саны күн санап көбөйүүдө. Буга себеп китепканада заманбап шарттар түзүлүп, электрондук китептер менен камсыз болгонунда. Китепканага дайыма келип окуп турабыз китептерди. Электрондук китептер келип бизге каалаган китептерибизди таап окуп атабыз. Азыр 3 тилдеги китептер бар экен. Кыргызча, орусча, англисче. Азыр Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп атам. Мурда келгенде шарт мындай, кандай айтсам, жакшы эмес болчу да. Китептерди көп издеп калчубуз. Биз сураган китептер жок болуп калчу. Айылдык китепканага Талас райондук өнүктүрүү фонду 529 000 сом бөлүп берген. Бул каражатка 10 электрондук китеп, 3 китеп коюучу текче, 10 стол жана 10 отургуч алынган. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.